Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын устаттык өнөрү китебинен номер 38 сабак жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. ЖРТга кантип даярдануу керек? Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Тестке даярдануу, математика, кыргыз тили, сүйлөмдү толуктоо, окуу жана түшүнүү, аналогия. Демек, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу деген темада мына планда айтылган темачалар тууралуу жалпы түшүнүк аласыздар. Тестке даярдануу бир жагы өтө жоопкерчиликтүү, экинчи жагынан өтө пайдалуу. Анткени тестке даярдануу процессинде окуучулар биринчи билимин бышыктайт, экинчи логикасын, ой жүгүртүүсүн өстүрөт, үчүнчү кругозорун кеңейтет, төртүнчүдөн билимди оборотко салып пайдаланууну үйрөнөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, тестке даярдануу процессинде эмнелерге көңүл буруш керек? Биринчи, окуучуларды моралдык, психологиялык жактан даярдоо керек. Экинчи, классты чоң кичине группаларга бөлүп, жекече жана жуп-жуму менен иштөөсүн уюштуруу. Ошондой эле үчүнчү, жаңы теманы класска жалпы өтүп, андан соң кайра ар бир группа өз алдынча иштеп, өтүлгөн теманы бышыктоо зарыл. Төртүнчү, жождорго даярдануу үчүн атайын колдонмодогу китепке окшош суроо тапшырмаларды түзүп, улам мониторинг алуу. Мониторинг алынган сайын окуучулар өздөрүнүн каталарын, кайсы темаларды жана көндүмдөрдү жасай албастыгын билишет. Демек, ЖРТга даярданууда сөзсүз түрдө колдонуучу адабияттар менен да даярдануу зарыл. ЖРТга даярдануу китептери, ошондой эле Секомдун дагы китептери бар. Анда эмесе сабагыбыздын экинчи планына келдик. Математика бөлүмү. Математика өзү 3 бөлүмдөн турат. Биринчиси арифметика, экинчи алгебра, үчүнчү геометриядан турат. Арифметикада 9, алгебрада 10, ал эми геометрияда 15 тема бар. Ушуларды мыкты өздөштүрүп, тестти ийгиликтүү тапшыруу мүмкүн. Эгерде алгебрадан кыйналса, арифметиканы мыкты өздөштүрүү керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, эреже формулаларды механикалык жаттоо эмес, ошолорду пайдалануу жана туура жоопту табуу керек. Демек, урматтуу кесиптештер, жакшылап маани бериңиздер. Көпчүлүк мугалимдер формулаларды окуучуларга жаттатуу менен убара. Аны жаттатпастан эле эмне кылыш керек экен? Ошолорду туура пайдаланып, туура жоопту табууга аракеттенүү зарыл. Математиканын сунуш кылынган 34 темага өтө жакшы даярдануу зарыл. Ошол темаларды жазып алып, программа катары пайдалануу. 34 теманын ар бирине колдонмодогуга окшош 4-5 мисал иштөө эң пайдалуу. Өзек иштеп, туура математикалык ой жүгүртүүнү, методиканы калыптандыруу керек. Ал эми геометрия боюнча схема, макет, чиймелер менен иштөө, геометрияны прикладдык түрдө үйрөнүү керек. Дагы эске алуучу нерсе, урматтуу кесиптештер, эгерде окуучу математикадан билими өтө төмөн болсо, окшоштуктар, окуу жана түшүнүү, кыргыз тилинен 90 суроого жакшы жооп берип, жогору балл алса дагы болот. Сабагыбыздын 3-чү бөлүгүнө келдик, кыргыз тили. Демек, кыргыз тилинен биринчи орфография, туура жазуу, экинчи пунктуация, тыныш белгилерди туура коюу, үчүнчү сөздүн лексикалык, грамматикалык маанисин таанып билүү, төртүнчү тил нормасына ылайык сөздөрдү, маанилерди колдонуу, бешинчи фразологизмдер, алтынчы неологизм, архаизмдерге маани берип өздөштүрүү зарыл, жетинчи эреже, касиет, белги жана башкалардын тууралыгын далилдеп үйрөнүү, 8 эрежени пайдаланып талдоо жүргүзө билүү. Урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылыштан сиздер тестке даярдануу жана математика, кыргыз тили тууралуу жалпы түшүнүк ала алдыңыздар. Кийинки чыгарылышта
сүйлөмдөрдү толуктоо, окуу жана түшүнүү, аналогия боюнча түшүнүк беребиз. Андыктан каналга катталып койсоңуздар, видео сабак чыкканда өз учурунда көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.